Арыбаңыздар урматтуу китеп сүйүүчүлөрү, бүгүнкү китеп баяны берүүбүздө коомчулукта кызыгуу жаратып жаткан дал ушул «Бир алкак бир жол» аттуу китеп тууралуу бүгүн айтып бермекчибиз. Кытай Республикасынын байыркы улуу жибек жолун кайрадан жандандырып, 60ка жакын мамлекет менен карым-катнашты кайрадан жандандыруу максатын көздөгөн бул ири долбоор чыгыштагы эң амбициялуу программалардын бири десек дагы жаңылышпайбыз. Анда Кытай чыгыш менен батышты бириктирип, Европанын эң өнүккөн мамлекеттери менен соода алака жүргүзүүнүн жаңы маршруттарын түзүүнү көздөгөн. Кыргызстанда дагы дал ушул маселе, мындайча айтканда, тема кызыктуу болууда. Анткени Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан темир жолун курууда айрым эксперттер буга каршы чыкса, көпчүлүк эксперттер бул долбоорду куруу зарыл экендигин айтууда. Сиздер дал ушул «Бир алкак бир жол» аттуу китептен эң керектүү, эң кызыктуу маалыматтарды ала аласыздар. Дал ушул долбоор тууралуу, деги эле Кытай Республикасынын экономикалык өнүгүүдөгү багыттары тууралуу маалыматтарды ала аласыздар. Бул китеп Шанс компаниясы тарабынан Кытай тилинен кыргыз тилине жеткиликтүү которулган. Бул китеп Шанс китеп дүкөнүндө сатыкта коюлган. Ошондой эле окурмандан мындан «Бир алкак бир жол» долбоору деген эмне? Муну эмне үчүн жаратуу керек? Кандай жол менен куруп түзүү процессин алдыга жылдыруу зарыл деген бир катар суроолорго жооп алышат. Эмгек партиялык жана өкмөттүк уюмдар, ишканалар, иликтөөчү борборлор, университеттер жана коомдогу ар түрдүү чөйрөлөр үчүн түшүндүрүү маселеси боюнча маанилүү окуу куралы боло алаарын эске сала кетели. Биз эмкиде Кытайдын экономикасын жана саясатын баяндаган башка дагы кызыктуу китептер менен тааныштырмакчыбыз. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.